Көп жылдардан бери укук коргоо органдарын сотторду реформалоо жөнүндө айтылып келет. Тармакта реалдуу өзгөртүү боюнча кандай натыйжалуу иштер жасалып жатат? Кыргызстанда соттук укуктук реформа кандай уланууда? Талкуунун өзөгүн ушул жана башка суроолор түзөт. Саламатсыздарбы? Маекте Расул Багышбаев алпарам. Ал эми суроолорго Кыргыз Республикасынын президентинин алдындагы антикоррупциялык ишкерлер кеңешинин мүчөсү Ялкын Умаржанович Даутов жооп берет. Саламатсызбы? Студияга кош келиңиз. Ялкын Умаржанович, биз ушул мамлекет башчы Садыр Жапаров бийликке келгенин тарта Кыргызстанда эң олуу экономикалык бир реалдуу реформаларга, кадамдарга баралы деп баягы приоритеттүү кадамдарды коюп жатпайбы? Бирок ушул өлкөнүн экономикалык социалдык өнүгүшүн жөнүндө кеп кылаардан мурда оболу бизде баягы мыйзамдын үстөмдүгү орногон, ошол мыйзамдардын кадыр баркы мындай бийик болгон, эң башкысы мындай бир жарандардын коопсуздугуна кепилдик берилген бир өлкөдө жашашыбыз керек. Бул үчүн дегенде соттук укуктук реформа реалдуу жүрүш керек деп бир тапшырмалар коюлганда, бул боюнча да канча деген жыйындар өттү. Мына азыркы учурда кандай уланып жатат ушул реформа сот укук тармагындагы? Саламатсыздарбы? Бүгүнкү ошол тема абдан актуалдуу тема болуп жатат да. Өзүңөргө белгилүү болгондой, октябрь айында 2020 жылы 3-чү элдик толкун болуп, эң негизги себеби бул биринчиден ошол сот жана укук органдарына сын пикир, ошондой эле нааразычылык болгон да. Ошондон кийин биздин урматтуу президент Садыр Нуркожоевич биринчи эле президенти киргенде эле айтканда, бул эң негизги ошол мыйзамдын үстүмдүгү болуш керек да. Ар бирибиз мыйзамга таянып, ар бирибиз ошол мыйзам чегинде жумуш алып барышыбыз керек да. Соттор болобу, жергиликтүү бийлик болобу, укук органдар болобу, жана башкалар болобу, ар бир жаран жада калса ошол мыйзамдарды сакташ керек да. Мына биз көрдүк, кыскача мындай маалымат берсек, бир жылдын ичинде 2022 жылы өзүңөр белгилүү болгондой, жогорку соттун төрагасы алмашылган. Ошол Садыр Нуркожоевичтин сунуштамасы менен ошол азыркы күндө жаңы төрага бул Базарбеков Замирбек Курамаевич бекитилген. Бир жылдан кичине эле ашып калды. Ошол бир жылдын ичинде эң негизги президент койгон 3 кадамга барыш керек деп максат койгон. Ушундай эле 3 кадам. Бул биринчиден биз дайыма айтып атабыз, сотторго абдан сын пикир көп соттор коррупцияга аралашкан, ошондой эле буга чейин да абдан сын пикирлер көп болгон, нааразычылык көп болгон, социалдык тармактарда көп болгон да, ошондой терс пикирлер да. Ошого эмне себеп болгон? Бул биринчиден айлыктар аз айлык алса ар бир кызматкер болобу, ошол сот системада иштеген кызматкер болобу же сот болобу, сөзсүз ошондой жаман көрүнүштөргө барат экен да. Бул бүт жерде далил да. Ошол үчүн мына 100%га эң биринчи кадам ошол сотторго биринчи шарт түзүп берели. Президентибиз айтып атат, жогорку сот төрагасы ошолорду аткарып атат. Сотторго шарт түзүп берели, анан кийин мониторинг жүргүзөлү деп 100%га сотторго, анан кийин ошол жерде иштеген кызматкерлерге да айлыктар көтөрүлдү. Бул биринчи кадам болду. Мына бир жылын ашып калды. Бүгүнкү күнгө ачык эле айтканда соттор абдан айлыгы жакшы, салыштырмалуу башка мамлекеттик органдарга караганда. Бул биринчи кадам болду. Экинчи кадам, президент масштабдуу түрдө мына прокуратура кызматкерлери болобу, акимдер, мына жергиликтүү бийлик, ошондой эле милиция кызматкерлери болобу, сотта кызматкерлерге чоң мындай максат койгон, тапшырма берилген, жарлыктар чыккан. Ошол жарлыкка ылайык соттор мына бүгүнкү күндө 312 сот ротация болду. Бул 2-3 мисалды айтып кетсем, өзүңөр белгилүү болгондой 15 жыл иштеген соттор бар экен бир райондо. Таң калышчу да, бир шаарда. Ошол жылбай бир сроктон бир срокко, анан кийин ошондой жыла берип 15 жыл болуп калыптыр. Сөзсүз ошол жерде тамырлашып дегендей, укук органдары менен сүйлөшүп алып, жада калса ошол жерде жарандардын маселеси чечпей, сот иш болот, ошолорду токтотуп коюу 1-2-3 айга, шашпай анан кийин кайрадан кара баштап да, бул абдан көп нааразычылыкка алып келген да. Ошол үчүн биз азыр мына көрүп атабыз, ротациядан кийин, бул биринчиден бул ротация бул бүгүнкү күндүн талабы, сөзсүз ротация болуш керек. Мисалы, Исик Көл областынын жараны болсо, ошол жерде Исик Көл районду иштесе, бул районду да билет, тууганды да бар, тааныштары да бар, классташтары да бар. Бирок ошону ротация кылып Аксыга алып барды. Аксыдан ошол жерде иштеген сотту мисалы Ат Башыга алып келди. Булар эч ким тааныбайт да, биринчиден. Экинчиден кызыкчылыгы жок.
үчүнчүдөн булар деген ошол калыс мындай сапаттуу иштерди карайт. Мына азыркы күндө биз биринчи жыйынтыктарды көрүп атабыз. Бир жылдын ичинде коомчулук тарабынан, ошол жерде жашоочулар тарабынан абдан мындай айткандай жакшы ой пикир жаралып атат да. Бул бирок жетишсиз. Анткени ошол ротацияны дагы улантыш керек менин оюмчачы. Бул биринчи ротациянын биринчи кадамы деп эсептейм. Ошондой эле эң негизги бул максат азыркы күндө президентибиз да айтып атат, ай созбой ошол иштерди таң калыштуу бир нерсе. Жогорку сот бүт иштер боюнча мониторинг жүргүзүптүр. Канча жылдан бери кайсы иш канча жыл каралып атат, мыйзамдуу, мыйзамсызбы, анан эмнеге ошондой созулду деген мониторинг жүргүзсө, тилекке каршы бүгүнкү күндө көп соттор ошол атайын бир кандайдыр себептер менен иштерди созуп, өкүм чыгарбай, кыйнап, жада калса бир жаман көрүнүштөргө алып барат экен да. Анан ошондой практикадан бул деген баягы бүт жерде ошондой тилекке каршы болуп калыптыр. Бизде биз сандан сапатка өтүшүбүз керек да. Соттор көп иштерди алып алат, же жетише албайт, же өкүм чыгарбайт, же болсо мындай бирдеме күткөндөй болуп калат. Ошол үчүн азыркы күндө мына максат коюлду. Ушундай иштерди азайтуу боюнча, коррупциялык көрүнүштөрдү жокко чыгаруу боюнча ошол сөзсүз мындай сапаты болуш керек да. Каралып аткан иштин сапаты болуш керек. Ошондой эле көзөмөл болуш керек. Бирок биз унутпашыбыз керек, мыйзамдын үстүндүгү болуш керек. Соттор көз карандысыз, эч ким аралаша албайт, эч ким. Мурун буга чейин мына президент да бир-эки жолу айткан, ак үйдү карап, көк үйдү карап, кандай чечим чыгарам, анан тиякка чуркап, биякка чуркап, ошолорду карачы. Азыркы күндө бул жок. Ар бир сот өзүнүн мындай биринчиден мыйзамга таянып, конституцияга ылайык өзүнүн жумуштугун алып барат. Ушундай эле эң негизги принцип, кайрадан кайталап кетейин, бул мыйзамдын үстүндүгү болуш керек да. Андан тышкары бүгүнкү күндө эл аралык байланыштар боюнча биз айтып кетишибиз керек. Анткени бизди, Кыргызстанды демократия өлкө катары баары тааныйт. Биринчиден, экинчиден бизге көп мындай Европа мамлекет, Кытай мамлекет биз менен чегараш, ошондой эле биздин Россия мамлекеттер, Казакстан, Тажикстан мамлекеттер, чоң мындай айтканда Европа биримдиги баары бизге карап турат. Биз кандай демократия жолу менен кетип атабыз? Бизде 3 элдик толкун болду. Ошого карабастан бизде демократик институттар барбы, жокпу? Эң негизги бул бийликтин бир бутагы бул сот бийлиги. Биз аны унутпашыбыз керек. Ошол үчүн мына бизге караганда бир жылдын ичинде Жогорку соттун төрагасы Замирбек Курамаевич бир топ жолугууларды өткөрүп, ошол жерде посолдор менен, элчилер менен, ошол кеңештер менен, жада калса ошол мына азыркы күндө бир жумадай болуп калды. Белоруссия 100 жылдык болду. Белоруссиянын президентинен жолукту. Башка деңгээлге, өзгөчө жакшы деңгээлге биздин баягы ишмердүүлүгүбүздү көрсөтүп, биздин демократия жолдорубузду көрсөтүп, мына биз башка мындай айткандай тепкичке чыгып атабыз да. Бул абдан жакшы көрүнүш деп эсептейм. Буга көп себептер бар. Анткени 2019 жыл өзүңөр белгилүү болгондой, ошол Европа кеңештен бизге бир топ акчалар бөлүнгөн. Ошол сот жана укук коргоо органдарга байланыштуу гуманизация деп биз мыйзамдарды өзгөртүп, соттур мыйзам байланыштуу мыйзамдарды өзгөртүп, бирок биз ачык эле айтканда 2 жыл көрсөттү, 21 жылга чейин биз гуманизацияга бизде эрте экен. Биз макул, биз мыйзамдарды гуманизациялоого алып бардык, мыйзамдарды өзгөрттүк, атайын жумуштуу топтор иштеди. Бирок биздин элдин ан сезими өзгөргөн жок да. Бирок кылмыштардын саны азайган жок да, кыскарган жок да. Бирок ошол кылмыштардын ачылышы көбөйгөн жок да. Биз ошого акырындыктан мындай айткандайчы, биринчиден биздин жарандарды даярдап, экинчиден биздин укук органдарды окуттук да. Ошолду мындай профилактика жумуштарды алып барып, анан кийин биздин мындай айтканда менталитетке, биздин бүгүнкү күнгө саясий кырдаалга тууралап ошолорду жасаш керек эле да. Биз баягы айтканда биз шашып эле кеткенбиз экен да. Анан 1-декабрдан баштап, 21-жылдан баштап жаңы мыйзамдар орнолуп, бул бир мындай айткандай мурун төрөгөн мөөнөт жок болчу, азыр төрөгөн мөөнөтү бар. 1 ай, 2 айга чейин оор кылмыштар болсо, мурун рецидив жок болчу, азыр рецидив иштери көп мындай мурун жакшы практика болуп тургандарды алып салбады. Ошол үчүн менин оюмча бул жерде эмнеге биз бул маселени козгоп атабыз? Анткени түздөн түз соттор иштейт. Соттор мына мисалы ар бир жаран сотко кайрылганда бул эң акыркы инстанция. Мен адилет издейм.
мен мындай айткандай чечим акыйкат чечим чыгарат деп кайрылат да. Үмүт менен, чоң үмүт менен кайрылат да. Ошол үчүн соттук система көз карандысыз, ачык, айкын, ошундай эле ар бир жаранга, ар бир кыргызстандыкка жардам берип турган система болуш керек да. Ошого биз акырындыктан барып атабыз. Ошого мына жолугулар болуп атат. Эл аралык институттар, ошондой эле мына ЭККУ менен жолукту. ЭККУнун господин Рогов айтты, абдан жакшы жылыштар болуп атат. Кыргызстан бул жерде башка мамлекетке караганда салыштырмалуу Орто Азия боюнча биз биринчи орунда экенбиз. Жакшы. Бул абдан жакшы көрүнүштөр. Ялкын Омаржанович, сиз атаган негизги кадамдарга, аракеттерге байкоо жүргүзүү максатында президенттин тапшырмасы менен атайын жумушчу эксперттик кеңеш түзүлгөн да. Бул мониторинг жүргүзүү үчүнчү. Ушул соттук укуктук реформа кандай жүрүп жатат, реалдуу кадамдарга барып жатабызбы деп анан өзүңүз мына бир нече кадамдарды атап кеттиңиз, башкысы соттор ротацияланды деп атасыз бүтүндөй республика боюнча. Баягы кадр саясаты түп тамыры менен өзгөрүп атат деп атасыз. Айлык маяна жакшырды. Булардын мындай бир адамдык факторго же болбосо жаман жосунсуз жоруктарга барышына мындай бөгөт коюп атат деп атасыз да. Мына ушулардын баарын айлантып келип, башкысы бул жарандардын ошол эле сотко болобу, сот институттарына болобу, бийлик институтуна болобу ишеними жогору болуш керек да. Анан ушул эл менен жолукканда, баарлашканда элдин пикири кандай болуп атат? Салыштырмалуу азыр бийлик институттарына, сотко болгон ишеним жогорулады деп айтсак болобу? Өзүңөр белгилүү болгондой, жыл сайын мамлекеттик статистика комитеттин жыйынтыктар чыгат да. Ар бир биздин жарандар ишеним боюнча ар бир мамлекеттик орган, сот органдар болобу, укук органдар болобу, жана башкаларга да ошондо дайыма биринчи орун, 10 орунда баягы коррупция көп аралашкан, ишеним аз деген бул ошол сот органдарда кирет экен да. Ошол үчүн президенттин алдында антикоррупциялык ишкердик кеңеш бар. Бизде сиз абдан туура айтып кеттиңиз, бизде көзөмөл жүргүзүү, мониторинг жүргүзүү, ошондой эле сунуштарды берүү максатында түзүлгөнбүз. Биз өзүбүздүн сунуштарды ар бир тармак боюнча берип атабыз. Бизде ар бир тармак боюнча бизде жумуштуу топтор түзүлгөн. Ошол жумуштуу топтор мындай айткандай бекер акысыз иштейт. Патриоттук сезим менен ошол жумушку топко белгилүү юристтер, ошол жерде бурун сотто иштегендер, адвокаттар кирген. Алар болсо мына 2 айдын ичинде бүт Кыргызстанды кыдырып чыкты. Ошол жерде ар бир райондо, областтарда соттордун төрагалары менен, ошондой эле сот департамент өкүлдөрү менен жолугуп, ошол жерде талкуулады. Жада калса коомчулук менен да жолукту. Ошол мындай иштерди алып, кайсы ким арыз жазганда ошолорго байланышка чыгып, сурап, аны кандай болуп атат, эмне болуп атат, сиз ишенип атасызбы, же кандайдыр бир жаман көрүнүштөр барбы, ошого чейин барды да абдан жакшы жыйынтыктар болот. Мына келечекте бир айдын ичинде социалдык тармактарда ошол жыйынтыктарды биздин катчыбыз толук кандуу маалыматтарды берет, ошол жумуш топтун мүчөлөрү берет. Бирок мен оюмча азыркы күндө мындай айткандай ишеним бар деп эсептейм. Анткени бирок ошондой эле биз унутпашыбыз керек, ар бир сот ким учурунан даярданган, кандай өткөн суроолор болуп атат да. Азыркы күндө ошол соттордун өтүү процессине, мисалы мына буга чейин бизде айтып атабыз, былтыр май айында биз өзүбүздүн сунуштарды бергенбиз. Антикоррупциялык ишкердик кеңеш чоң жыйын өткөрүп, бүт мамлекеттик органдар, министрлер, кабинет министр төрагасы сунуштарды президентке, сунуштарды биз президентке бергенбиз. Ошол эң негизги сунуш бул деген жалаң эле ротация эмес. Мисалы жумушка алып атканда булар сот тандоодон өтөт да, тандоо комиссия бар, ошол жерде полиграфтан өткөрүү. Полиграфтан өткөрүү, мисалы башка мамлекеттерде бүт баары мамлекеттик муниципалдык кызматкер, укук коргоо органдар бүт баары полиграфтан өтөт экен. Биринчи полиграф, экинчи тестирлөө, үчүнчү мындай ооз-эки баарлашуу, төртүнчү уже буйрук чыгат экен да. Бул абдан жакшы көрүнүш болмок да. Анткени ошол жерде билинмек да, ким коррупция аралашкан, ким аралашкан эмес, ушундай курч суроолорда бул мисалы бул дүйнөлүк практика. Ошону мына азыркы күндө стратегия Кудай буйруса бекитилсе, ар бир мамлекеттик органга, ошондой эле сот органдарга бул кирет да. Бул абдан жакшы инструмент болот да. Биз ошого барышыбыз керек акырындыктан. Андан тышкары мындай караганда биз азыр жаңы мындай
жаш балдарга, тажрыйбалуу балдарга, мындай өзүнүн жумуш так билген юристтерге да азыр жол ачып беришибиз керек. Ошондо да президент айтып атат, тажрыйбалуу билген болсо ошолорго мындай басым кылып, ошолор соттор болсун да мындай. Бирок ошондой эле бул деген негизи эки тарап болот атпайбы? Сот чечим чыгарганда обязательно мындай бир тарап наразы болот да. Бул сөзсүз. Ошол үчүн бул жерде эң негизги принцип мыйзамдар иштеш керек. Кайрадан айткым келет, сот мыйзамдын үстүндүгү болуш керек да. Бүгүнкү күндө ушул реформанын алкагында сот системасынын ишин толугу менен автоматташтыруу демилгеси дагы колго алынган да. Бул багытта кандай иштер жүрүп жатат? Бул багытта Жогорку соттун төрагасы Замирбек Курамаевич бир нече жолу болду. Мисалы, ошол Кытай элчиси менен Ду Дуэн менен жолукканда Кытай бүгүнкү күндө алдыга кетип атпайбы санарип түштүрүү боюнча өзүңөр билип көрүп атасыңар. Анан 70кен ашуун сот, райондук соттор, шаардык сотторду Кыргызстан боюнча буга чейин мындай болгон эмес. Жогорку сот төрагасы өзү кыдырып, ошол жерде соттор менен жолугуп, ошондой эле сот департамент өкүлдөрү менен жолугуп, прокуратура, бул гос обвинение, мамлекеттик мындай обвинениялар менен жолугуп көрдү да. Бүгүнкү күндө санарип түштүрүү кандай болуп атат? Мисалы, ар бир отурум каалаган киши онлайн режимде кирип караса болот да. Мисалычы, бүгүнкү күндө буга чекит коюлган эмес, буга уруксат берилген. Мисалы, бул биринчи, экинчиден мына Жогорку соттун төрагасы, анан эң негизги президент Садыр Нуркожоевич тапшырмасы ылайык, ар бир сот ачык болсун деп атпайбы президентибизчи? Каалаган кирсин, көрсүн. Сот эмнени жашырат да? Мисалы, ачык, айкын болуш керек да. Мен азыр биз көрүп атабыз, бүт сотторго кирсең болот, жазылып турат. Ошол сайтка кирсең, кайсы иш, кайсы боюнча саат канчада жүргүзүлөт да. Ошол Кытай элчилиги айтып атат, биз сиздерге жардам берели, бизде келишимдер бар, ошол келишимдер алкагында биз ошол сотторго жардам берели. Андан тышкары мына биздин Россия мамлекети Владимир Владимирович Путин болду, өзү катышты, ошондой эле Россия Федерация президенти чоң отурум болду, ошол жерде талкуулады, бизге бири-бирибизге жардам берүү максатында ошол санарип түштүрүү жолду киргизүү, сотторду мындай жумушту жакшыртуу максатында келишимдер коюлуп атат. Мына азыркы күндө мен оюмча ошол жылдын аягына чейин көп өзгөрүүлөр, ошол жагынан көп мындай жыйынтыктар болот да, жылыштар болот. Сиз жогоруда баягы мыйзамдардын үстөмдүгү орношуу, анан деги эле ушул мыйзамдардын, кодекстердин жерлерде өндүрүштө болобу, мамлекеттик органдарда болобу колдонулушу дагы мындай бир жакшы жолго коюлуп баратат деп айтып атпайсызбы? Бул дагы абдан маанилүү да. Анан ушуга бир мониторинг жүргүзүп көрсөк, канчалык аткарылып атат? Биз мына Жогорку соттун төрагасы 11 январда 23 жыл башталганда эле мына биринчи окууда кээ бир мыйзамдарга акталышы өзгөртүү киргизүү жөнүндө административдик процессуалдык кодекс, жарандык процессуалдык кодексте мыйзам долбоорун карап чыгып, ошол жерде бүт депутаттар, ар бир райондун өкүлдөрү да, депутаттарыбыз, фракциялар ушундай 70ке жакын суроо берди. 70ке жакын суроолор, ошол сиз айткан азыр суроолорго, ушундай эле мындай көйгөй жараткан суроолорго, коомчулук мындай чындык издеген суроолорго Жогорку соттун төрагасы ар бирине так даана жооп берди да. Бүгүнкү күндө айтты, сот системасы ачык болуш керек. Ошол коррупция аралашкан соттор болобу, же мындай мыйзамды сактабаган соттор болобу, ошолордун мыйзам чегинде баары чара көрүлөт деп айтты. Бир эле мисал келтирип кетейин. Абдан мындай чыр жараткан бир сот спирт ичимдик менен ичип алып, Каракол шаарында майы кызматкерлер кармап, анан кийин аны болсок ошол эле кесиптеши башка сот кайрадан карап чыккыла, анан социалдык тармактарда тарап кетпеди. Бул кандай бул? Бул жерде аныкталып атат. Спирт ичимдик менен ичип алган. Ал эми жумуш учурунда эмес, кечинде, бирок моралдык жагына караганда ар бир сот бул мындай айткандай таза болуш керек да, өзүнөн башташ керек. Ар биринин үлгү болуп турган мындай сот болуш керек да. Ошол жерде Жогорку сот өзү көрүп, ушундай терс көрүнүштөрдү өзү чакырып, дисциплинарный комиссия өткөрүп, ошол жерден эле өз каалоосу менен тиги жазып кетти да. Бул түшүндү да, морал жагынан мен укугум жок ошол кызматта отургангачы. Демек, Ялкын Умаржанович, карга карганын көзүн чукпайт деген эски стереотип азыркы күндө бар. Ошол үчүн дагы эле бар. Ошол үчүн мындай да, Жогорку сот төрагасы айтып атат, биз эч кимди аябайбыз дейт. Ар бирине
мыйзам чегинде чара көрөбүз. Ошундай окуялар, көрүнүштөр болсо социалдык тармактарда биз көрүп атабыз, чагылдырып атат. Биз ошонун баарына перепост жасап атабыз, бирок ошондон кийин дароо эле реакция болуп атпайбы? Бул абдан жакшы көрүнүш да. Бул эмненин белгиси? Бул биринчиден демократиянын белгиси, экинчиден мыйзамдын үстүнөн иштеген белгиси, үчүнчүдөн жогорку соттун төрагасы өзү ошонун баарын эске алганын белгиси да. Ар бир ишке мындай айтканда көзөмөл жүргүзгөнүн белгиси да. Бул абдан жакшы көрүнүш. Анткени мына ким райондорду, шаардарды кыдырды? Ошол материалдык кандай кыйналып атат, эмнеде кыйналып атат? Бир да жол болбоптур. Азыркы күндө мына сотторго үй салынып атат, там салынып атат, батирлер салынып атат. Бул абдан жакшы көрүнүш. Райондордо мисалы соттор отурган жерлер, кабинеттер, мындай процесс жүргүзгөн кабинеттер абдан начар акыбалда болгондор, аларды баарын оңдоп чыгып атат да. Шарт түзүлүп атат, санариптештирүү кирип атат. Бул жерде камералар коюлуп атат, сот отурум болуп атат, ошол жерде камера менен онлайн режимде текшерсем болот да. Бүт баары мындай айткандайчы ачыкка чыгарып атат да. Эми эң негизги принцип ар бир сот бул деген шалагандан кийин, указ менен бекиткенден кийин, чоң жоопкерчилик алгандан кийин таза иштеш керек да, өзүнөн башташ керек да. Ошол жерде жергиликтүү калк менен жолугуп жада калса да, ошондой эле мындай айтыш көйгөй маселени чечкенге аракет кылыш керек да. Ошондо мен оюмча биздин жарандардын арасында абдан чоң ишеним болот да, абдан чоң үмүт болот да. Мына соттор мындай айтканда элдик сот. Мурун билесиңер да, Союз учурунда народный сот болчу да. Биз да ошого акырындатан барышыбыз керек. Сиздердин ишкерлер кеңешине мындай жарандардан кайрылуулар түшүп турабы? Ооба. Байланыш ушу жарандардан кабыл алуулар кандай жүрөт? Жогорку кеңеште киргенде баягы бюро пропусков бар, ошол жерде ар бир депутаттын номери жазылып турат. И президент караштуу антикоррупция ишкерлик кеңештин номери жазылып турат. Биздин өзүбүздүн сайтыбыз бар, номерлерибиз бар. Биз жаңы жумуш башталганда секретариатка абдан көп арыздар түшкөн, азыр эле түшүп атат. Бүгүнкү күнгө чейин ошол арыздарды карайбыз, биз мониторинг жүргүзөбүз, өзүнүн бааны беребиз. Ошондой эле биз бүт ошондой суроолорго жардам бергендерге биз ачыкпыз дайыма. Сизге ыраазычылык билдиребиз, келип маек куруп бергениңизге, ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз соттук укуктук реформанын жүрүшү ал кандай уланып жатат, реалдуу кадамдарга барып жатабызбы, кандай жемишин берип жатат, мына ушул туурасына кененирээк президенттин алдындагы антикоррупциялык ишкерлер кеңешинин мүчөсү Ялкын Давутов менен түз эфирде маек жүргүздүк. Программаны расмий сайтыбыздан, ошондой эле социалдык тармактардагы бардык улуттук биринчинин расмий аккаунттарынан таап тааныша аласыздар. Саламатта калыңыздар.